Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, барыңыздар менен амандашып, кайрадан мен Айнура Миназарова жана бүгүн сиздер менен биз өзгөчө бир эфирдин тартуулайлы деп турабыз. Бүгүн биздин төрүбүздө массажист, диджей жана маданияттын мыкты кызматкери Азамат Бердияров жана сиздер менен алдыда остеохондрозду кантип дарылаш керек, негизи хондроз бар экенин кантип билиш керек, мына ушул тууралуу сонундардын баардыгы бир гана сиздер үчүн. Саламатсызбы Азамат, кандайсыз? Саламатсызбы, кандайсыз? Чоң рахмат. Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы, сонуңуздарга рахмат. Жылуута салганыңарга. Бир учурда сиздин үнүңүздү радионон эле укчу элек, эми көрсө дагы бир талантыңыз бар экен, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп. Туура. Азамат, ушул азыркы учурда бир жалпы дүйнө боюнча кыймылсыздык күч алып атпайбы? Бул кыймылсыздык номер биринчи көйгөй болуп, жана албетте кыймылсыз адамдарда остеохондроз бар. Биз ушул тууралуу сөз кылып бир жакшынакай бир көйгөйлөрдү чечкенге жардам берсек деп турам да. Кандай кылганда адамдар ушул хондростон арылат? Канткенде негизи эле хондрозду алдын алууга болот? Кандай массаж жасалышы керек? Сизге канча бейтап кайрылат бул боюнча? Бир аз сөз кылып берсеңиз. Рахмат. Негизи остеохондроз мурун буга чейин мисалы бир 50 жаштан өйдө же 45 жаштан өйдө боло турган болсо, жылдан жылга бул остеохондроз деле негедир жашарып баратат да. Эгерде эмне себептен десеңиз, баардыгыбыз эле телефончу куйбуз. Жок, ар бирөөбүздүн жумушу ар башка. Көбүнчөсү мисалы отуруп жумушта иштейбиз. Кийим тикме, отурма, чач кыркан жерде, же болбосо жана оператор болуп иштейсиң. Ошол учурда эле мисалы кечке отурганда бул кыймыл аз болот дагы, ошонун эсебинен натыйжасынан келип чыгат бул хондроз. Хондроз келип чыккандан кийин бул эгерде кандай эмне болуп пайда болгон десе, албетте бул эң биринчиден кыймыл аз, экинчиден кыймыл көп болбогондуктан, ошол эле учурда кыймыл көп болбогон учурда 7-чи омуртканын үстүндө туз плюс май болгон үчүн ошол экөө биригип ошол бир ата бир дөмбөк пайда болот, шишка образный болуп калат. Ошо пайда болгондон кийин анан ошол жерде кыймыл аз болгондон кийин сосуддар сужут этип кетет. Сосуддар сужут этип, кан тамыр ичке кирип кеткенден кийин ал жерде кан айланбай калат дагы, жанагы мойну, бул жерде мисалы хондроз болсо ошо оорутуп баштайт, талып баштайт. Талып ооруганда анда биз ушунун баарын мындай практика жүзүндө көрбөйлүбү? Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Айтканга караганда келиңиз, анда биз модельди чакырып алалы, анан биз кушетканын жанына өтүп алып, кандай болот, кайсы жерде пайда болот, кандай кылыш керек, ошонун баардыгын айтып бериңиз. Сөзсүз түрдө. Жүрүңүз анда. Анда азыр биз көргөзөбүз, кайсы жерде кандай болот, эмне болот, эмнеден пайда болот, жана ошондой эле болгондо, хондроз болгондо кандай болот көргөзөбүз. Мына бизге азыр моделиңиз бар бул жакта, айдианы. Жаткырдык, мына башымда ылдыйраак киргизип алат. Мына мисалы, бул жерде 7-чи омуртка. Көрдүңүз, мына бул 7-чи омурткада хондроз бар. Мына кичинекей дөмбөй турат, көрдүңүзбү? Ошонун эсебинен 7-чи омуртка ошо хондроз болгондон кийин бир жакка тээп чыгып калат. Мисалы, бул өзүнүн ордуна мисалы мондой болуп кирип турса, мына бул жерде мисалы хондроз деп коет, жок болсо мындай чуңкурга кирип турат омуртка өзүнүн ордунда. Анын үстүндөгү май жана туз боло турган болсо, остеохондроз болгондо ал мондай болуп тээп чыгып калат, көрдүңүзбү? Мына. Эми тээп чыкканда мисалы биз жай жашоодо жасасак бүтүп турабы? Эгерде остеохондроз болгондо кан айланбаганда сосуддар ичке кирип кеткен, ал мойтуп калат, сыгылып калат да. Кан айланбайда баш оор пайда болот бул жерде. Көзүң туманлашып баштайт. Ошону массаж кылуу үчүн биз биринчиден поглаживание кылабыз. Ысытып алабыз. Негизи бул кийим чечилип, анан май менен ата сүйкөлөт. Май менен кыласың, бул трацовидный мышца, латынчасы мускула тейтамостоида теис деп аталат. Мышца эки жакты ысытып аласың, мындай неме кыласың, ысытып алгандан кийин анан акырдан уже массажды мышцаны неме кыласың, мышцага кыласың. Бул омуртканын үстүнө кылбайсың. Мына. Мондай массажды кылып акырдан колду жылдырасың. Бул хондроз учурунда жасалчу массаж, ооба, мындай кыласың. Кайра эки четтен кылгандан кийин чачты кичине мындайраак кылып коелук. Мисалы, биринчи омуртка бул жерде болот. Бул жерде 2 точкасы, ошого да жасаш керек. Анткени бул не? Баштын ооруганына жардам берет. Көрсөңүз. Кан тамыры ичке кирип калганда тээп жасайсың. Кайра ал мышцаны бүтүп карап алып, бүтүп жасаш керек. Мышца кармалыш керек. Эгерде мышца кармалбай турган болсо, ал жөн эле бул жердеги немеге туура эмес болуп калат. Мына.
карабайбыз. Жанагы толук адамдардын моягында мынтип шишка чыгып калат го. Бул демек толуктан арыктан деле көз каранды эмес да. Жок, көз каранды эмес. Бул ошо хандроз пайда болгондон кийин, эгер толук адам боло турган болсо, хандроз болгондон кийин ал чогуураак болот. Эсебен чогуураак болот десек, ал ошо май теп калат да. Май туз теп калгандан кийин ал омуртка ошо моякка чыгып калат. Ал уже өтүшкөн, өнөкөтө оролуп калат. Мисалы бул ичерки мисалы азыр жаңыдан башталып кеткен хандроз болсо, эгер жаш чоңдордук эгер моякка чыгып бул жерде бир кичинекей сызык болсо, ал уже өнөкөтө оролуп калат. Эгер өнөкөтө ороло турган болсо, ал биринчиден эмне кылат? Артериалдык давление пайда кылат. Жүрөктөгү эндикард, эпикард, миокард дегендердин баарын орта баштайт. Ошондон акырдан баштайт артериалдык давление пайда болгондон кийин башка да кан айланган азыраак болуп калат да, борбордук нерв системага кан аз жетет дагы, ошондон анан баш айланасы көп болот. Баш ооруп баштайт көбүнчө. Эч ким бирөө сүйлөсө бирөө жактырбай баштайт, маанайы чөгүп калат, ушундай симптомдор башталат. Мисалы могу Айдиананыкы башталыш деп атасыз, кичинекей. Кантип эми муну жок кылат? Муну жок кылыш үчүн массаж жок дегенде 5 күн алыш керек. Кыргыздар айтат, массаж алсаң көнүп каласың, бул адат болуп калат. Адат эмес. Бул кандай десе багы атай 5 күн болот, 5 күндөн кийин ордун эле келет болот. Плюс массаж 100% кетет деген эч качан ишенбеш керек. Массаж кылгандан кийин 80 же 70% кетет, калганы ал уже сенин ал ички организмде калат да, ал болбойт. Анан көнүгүү да кылып туруш керек албетте. Аз көнүгүүлөрдө мүмкүнчүлүк болсо көргөзөбүз, отургандан кийин көнүгүү кылып туруш керек. Анан мына биз көрсөз мына омурткалар дагы чыгып турат, көрдүңүзбү? Булар да ошондон болот. Хандростон. Тип массаж кылыш керек мына. Айдиана уктап калган жоксуңбу? Грудной мышца муну кетет. Болбойт, тип карап каласың. Көз көрбөгөнгө караганда биздики жакшыраак болот. Анткени биз кол менен сезип калабыз да. Көз көргөндө көз менен карап, көз көрбөгөндүкү ошонун айырмасы бар. Колуң менен сезип, ар бир точкага кайсы жерде атат. Ошо массажга кылганда ошо туура таасир бердиби, кайсы жерге жетти, ошо биз көз менен эмес, кол менен сезип туюп турабыз. Өткөн ооруткан жокпу сизге? Кичине бул точка болот, көрдүңүзбү? Эгер мынтип кылсаң, кандай болот атат? Бул тегеранда жагымдуу болуп болот, көрдүңүзбү? Анан ошол эле учурда мына мисалы лопатка дегенсе, хандроз болгондо лопаткасы чапташкан. Көрсөз, бул замандашыбыз лопаткасы чапташкан бош турабыз, мына көрдүңүзбү? Чапталып калган бул. Чыкпай турат. Буну да массаж кылып, ошо хандроз менен биргеликте массаж кылып тартып чыгарыш керек мына. Акырда постепенно 5 күн массаж кылды, бул лопатка чапташкан, лопатка чыгат. Көрсөзбү, чапташкан мына. Нагрузка көп, бул жерде колуңузду түшүрөсүз, кийинки колуңузду бересиз, так. Көрсөзбү, лопаткага чапташкан. Көрдүңүзбү? Бул тияктан дагы уже катуу чапташкан, көп чыкпайт. Көрсөз. Негизи могу жери, могу кыры бер жакка чыгып туруш керек болчу. Колуңуз менен көтөрөлүк. Көрсөз, бул кол көтөрүлбөйт. Көрсөз, лопатка чапташкан үчүн. Az булгон салыштырып көрөбүз, көтөргөн ал жерге жетет. Булгон жакшы көтөрүлөт, көрсөз, тикаранда. Бул 7 омурткача келип атат. Демек, булда движение көп, бул такай бат-бата иштейт бул колу. Ооба, булгон движение аз болгон үчүн бул көрсөз көп көтөрүлөт. Лопаткасы тикаранда уже чапташкан аябай, көрдүңүзбү? Чыкпайт. Ушуну баары массаж кылып 5 күндүн ичинде Кудай буйрса чыкса болот бул. Жакшы. Эми хандроз жөнүндө сөз кылып аткан соң, эгерде дарылабай жүрө берсе, жогоруда сиз бир нече ооруларды айтып кетпедиңизби? Бул кан басымды жогорулатат, артериалдык кан басымды деп, андан тышкары баш оорулары пайда кылат, көзүн тумандайт деп. Дагы кандай кесепети болот? Эгерде хандрозду дарылабаса, жүрө берсе, муундар тартат. Мына, бул жерде муундар болот. Бул жерде бекилген, бул жерде бекилген, бул жерде бекилген. Бул деген неме болот? Полартрит тап келет. Полартрит болот да, полартрит болгондон кийин бул сөөктөр кыйшайып баштайт. Бул ошо хандроздун өнүгүп пайда байланышы бар мунун. Анткени бул биякта уже кан тамырлар кан айланып атат да. Ошо кан тамыр кысылып калып, бияка кан айлануу аз келет да, ошо аркылуу болуп калат да. Ошондон пайда болот. Полиартрит бир эле колдун муундары эмеспи? Жалпы эле денеде. Ооба, жалпы муундарда болот. Дагы бул жакты бүтүрүп алалы. Анда биз Айдиананы отургузалы, андан кийин убактыбыз өтө аз калды да. Кийинки подкастта биз кандай көнүгүүлөр жасаш керек? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Биз болсо Айдианага рахмат айтабыз. Анан кийинки подкастта өзүнүн ошол кандай сезимдер болгонун айтып берет. Биз болсо азырынча коштошобуз угармандарыбыз менен. Сөзсүз түрдө биздин видеолордун уландысын көрүңүз, анткени кантип көнүгүү жасаш керек, кандай кылганда биз ошол жөнөкөй эле остеохондроздон арылса болот. Жана албетте кимдерге массаж жасаганга болот, кимдерге жасаганга болбойт, ошонун баардыгын сиздерге баарыңыздарга сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Сизге болсо рахмат келип бергениңиз үчүн, Азамат мырза. Ушундай кыйын бир топ аралыкты жүрүп атай келгениңиз үчүн чоң рахмат, чоң ыраазычылык айтабыз. Достор, кайрадан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.